Ve sorar kalmışak, şunday olup, maşenliklerge aldanıp, üydün dokumentlerini aldırıp, üyde üysüz kalıvatam. Oşanduktan eltirge gelgenim sebe uşu, başka jaktarga varsa tengele göңүл burbayt, karap koyup ötese karap, bol elek ele dep, bolot dep koyat uşul, şu turalı silerin aldыңарга келгеним сebe uşu, azmaz, kayırılıp koyuşunlardı sıranam. Yüzsüz kalmayın dep uşu, kelip oturam. Şunu kavlap koyuyorlardı, sıranam ben. Buldu şu sözüm. Maşenliklerde karmaşka bir memleket küçük yetevece biz yoksa kembe kaltardı. Tanıp getiriyor işine ruhsat var mı? Men Aynagül Ermatova ошо бир тууган эжем кызы ошентип эжем мага кичине жардам кылбайсыңбы деп мени алдап үйүмдүн документин алып 3 жылда чыгарып берем деп чыгарбады. Ошентип мошенниктиктерге алданып калдым. Мына 3 жыл болду, эми китебимди чыгарып бер деп барсам, колуңан келгенин кыл, колуңан келсе камат үй деп атат. Ол менин китебим алып алып бул алайлык Мирлан дегенге апарып берет. Ал экөө 1,5 миллиондон Мирландын дагы жээнин койгон, үйүн койгон, биздикин дагы койгон дагы 2 мошенник 3 миллион алышкан. 3 миллионду алып мынантип төлөбөй, акырында биз мынантип үйсүз калып атабыз. Буларга бир чара колдонгонго болобу? Же биз ушинтип көчөдө калабызбы? Мошенниктерди кандап беришиңерди суранабыз. Көчөдө кала турган акыбалда отурабыз. Колуңан келгенин кыл деп атат. Каяка барабыз биз мына үйүз алдырганга аз калды. Жүрүшөт мынантип кутурушуп. Ошол малда мен Салым банкка келдим да, мен китебими бергиле, мен китебими бергенден айныдым, китебими бер деп барсам, бир айдан кийин Кундуз ошо Салым банкынын немеси, кызматкери, фамилиясын билбейм. Эже деп мени алдап, мени чыгарып койгон. Бербейбиз эже. Onu Зирек билет. Зирек чечет деп. Зирек ал Мирландын аялы. Ошол Мирлан, Нуржамал, Зирек үчөө ошо алдагандар, ошолор бизди ушундай сызга отургузгандар, ошолор болуп атат. Мынантип келип, чалым болсо экинчи топто майып, бир көзү көрбөйт сапсым, бир көзү дагы 30% көрөт. Экөөсү мынантип пенсионербиз. Мен өзүм мынантип отурам азыр. Давлениям көтөрүлүп, ошо бизге ошо чара колдонуп беришиңерди суранабыз. Пенсионербиз. Мен өзүм мынантип отурам азыр. Давлениям көтөрүлүп, ошо бизге ошо чара колдонуп беришиңерди суранабыз. Саламатсыздарбы? Бул ишти башынан айтып берсем, менин бир тууган бөлөм Нуржамал апам менен атама алдына ыйлап келет. Жезде мага жардам берип туруң, үйүңүздүн документин мага күрөөгө коюп берип туруңуз. Үйүңүздү 1-2 жылда кайра документиңизди кайтарып үйүңүздү ордуна коюп берем дейт. Ага апам менен атам караңгылык кылып алданышат анын сөзүнө. Анан Нуржамал биз тааныбаган эле Алайлык Койчуманов Мирланга ата-энемдин документин алып барып берет. Койчиев Мирланга. Ал жерде Койчиев Мирлан, Субанова Зирек, Балтабаева Нуржамал, банктын кызматкери Кундуз деген, Кундуздун фамилиясын билбейбиз. Ошол төртөө биригип бул карыган кишилерди алдашат. Алдап булардын ишенимине кирип акча алышат. Акча алып, ошо үйүн булар күрөөгө коюп бергенден кийин бул ишти биз билгенибизге 6 айдан кийин бул ишти билип атабыз. Менин кыз оолум. Ушул ишти жакшы жагына чечкиле, карыган кишилерди алдапсыңар, документти ордуна койгула десек, Нуржамал бизге сөз берген. 3 жылдын ичинде үйүңөрдүн документин ордуна коебуз деп, ошол бойдон документти ордуна койгон жок. Бул жерде бизге мына Койчуманов Мирландын дагы артына бардык, алдына барып, бизге Мирлан мындай тил кат жазып берген. Үйүңөрдү 1,2 миллион төлөп, үйүңөрдүн документин чыгарып беребиз деп, азыркы учурга чейин Мирландын дагы дайын оту жок болуп атат, биз таппай атабыз. Мен атым Сөркулов Улукбек, Сурандықтардың үй бүлөсүнүн ишенип катпанчы өкүлүмүн. Ушундай чылуундардын ишмердүүлүгүнүн айынан
ушул экинчи группадагы майып киши жалгыз тамынан, жалгыз чегинен ажырап отурат. Учурдагы жагдай мындай: 22-жылы Тойчуев Мирлан Капарович, анын жубайы келишим боюнча Гарант Субанова Зирек Абжапаровна, анан булардын тууганы ушул арзесин аялынын тууганы Балтабаева Нуржамал Абдылдаевна. Бул аял 4 жолу фамилиясын алмаштырыптыр. Абдылдаева Айсулуу, же Ерматова Айсулуу, же Жолдошова Нуржамал деген 4 фамилия менен документ алып жүрөт экен. Жана банктын мурунку кызматкери МФК Салым Финанстын Кундуз аттуу кызматкери аркылуу 3 миллион сом акча каражатын бизнес кредит деген максатта МФК Салым Финанстан 27,5% үстөк пул менен акчаны алып чыгып кетишкен. Азыркы учурда 2023 жылдан бери 1 миллион 300 миңге мүлкүн чыгарып берем деп милдеттеме алганда, бирок ошол акча каражатын алып келип банктын алдынан коюп, бул кишилерди финансылык жоопкерчиликтен бошотпой келатат. Учурда Суранов Кармышак эке бул киши мүлктүн ээси болгону, бул келишим боюнча күрөөгө коюп берген залогодатель гана болгон. Бирок ошол шылуундардын ишмердүүлүгүнүн айынан жалгыз тамынан жер тилкесинен ажырап отурат. 16 сентябрь саат 9:30-га экинчи аукционго коюлган. Учурдагы карызы биз банкка барып кайрылганда болгону 600 миң акча сом төлөсүңөр деп милдеттеме коюшкан. Кызы, жеке үй бүлөсү, туугандары баары биригип 330 миң сом акча каражатын алып келип төлөдү. Бирок 270 миң сом акча каражаты азыр карыз турат. Муну мен айтайлы дегенибиз, биз урматтуу Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын жетекчилиги, ачык акционердик коом МФК Салым Финанстын Ош өкүлчүлүгү, экинчи өкүлчүлүгүнүн ишмердүүлүгүн ушул кредит боюнча текшерүүңүздөрдү суранабыз. Өзүңүздөрдүн көзөмөл укугуңуздардан пайдаланып, бул Салым Финанстын ишмердүүлүгүн дыккат текшерип, чыныгы карызкорлорду издеп таап, аларга чара көрүштүн ордуна күрөө койгон инсандын мүлкүн тартып алып, ушул ишмердүүлүк менен отурушат. Бирок ушул менен эле бирге булардын да жардамы бар. Шерматова Мээрим, региональный директор экен, и плюс управляющий банка Рамас деген жигит. Бул кишилер жардам берип, кошумча үстөк пулдан бошотту дагы, негизги 600 миң сом акча карызды ордуна койгула деген талапты гана койду. Булардын ишмердүүлүгү боюнча дыккат текшерүүнү өтүнөбүз. Ал эми банк мыйзамдары боюнча биз кайрылган күндөн тартып 1 күндүн ичинде булар толук тастыкталган маалымат бериш керек эле. Андай маалыматты биз ала алган жокпуз. Ошондуктан улуттук банктан суранарыбыз, МФК Салым Финанстын экинчи өкүлчүлүгү Ош шаары боюнча ишмердүүлүгүн текшерүүнү суранабыз. Мындан сырткары 4 кишинин үстүнөн Тойчуев Мирлан Капарович, Субанова Зирек Абдыжапаровна, жана алардын сообщниги Балтабаева Нуржамал Абдылдаевна, жана МФК Салым Финанстын мурунку кызматкери Кундуздун 4-өөнүн биригип ишмердүүлүгү боюнча биздин пикирибиз боюнча предварительный сговор менен 3 миллион сом акча каражатын алып чыгып кетишкен. Жыйынтыгында 2 мүлк күрөөгө коюлган. Ал эми мыйзам бузуу деген жагдайы мындай. 2 мүлк коюлган. Турсункулова Асылгүл Мундузбаевна деген дагы күрөө коюучу инсан болгон. Ал киши өзүнүн мүлкүн алып чыгып кетип калган. Бирок бул жөнүндө менин клиентим эчтеке билген эмес. Ошондуктан булар азыр жалгыз калды ушул проблема менен. Ушул маселени чечүүнү суранабыз. Ош шаардык ички иштер министрлиги Ош УВД город Ош тергөө бөлүмүнөн жана Кара Суу райондук тергөө бөлүмүнөн ушул кылмыш ишинин алкагында ушул кылмышкерлер менен иштеп, аларды иликтөө иштерин жүргүзүп, биз кайрылган кылмыш кылуу фактысы боюнча акыр аяна чейин чыгарып, чыныгы кылмышкерлерди таап, булардын тиешеси жок болгон финансылык жоопкерчиликтен бошотуп, мүлктү, учурдагы мүлктү сатуудан алып, бул кишилердин финансылык жоопкерчилигин бошотууну суранабыз. Мындан сырткары Ош шаардык прокуратурасынан Салым Финанс МФКнын юристи Нурсултан деген жигит жана ошол Салым Финанс МФКнын экинчи өкүлчүлүгүнүн жообуна маани берүүңүздөрдү улуттук банктан суранам. Себеби биз 3 жолу ОЗЭКке кайрылдык, 1 жолу жазма түрүндө кайрылдык. Бирок азыркыга чейин Салым Финанстын алдынан
Тойчиев Мирлан, Субанова Зирек, Балтабаева Нуржамалдар канча акча төлөгөндүгүн, астатык сумма карыз канча калгандыгы жөнүндө жана бизге канчалык финансылык карызы бар жөнүндө менин клиентиме маалымат толук бербей атышат. Банк мыйзамы боюнча бизге толук кандуу жазма түрүндө маалымат бериш милдет болгон. Ушул жагдайлар боюнча мамлекеттик өлкө президентибиздин адилеттүү коом түзөйлү, элге жардам берели, мындай жетип жетпеген инвалидности бар адамдын мүлкүн алып койбогула деген талабын одоно түрдө бузулган фактылар менен душар болуп алдыңыздарда келип отурат. Мен Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 15 статьясынын 4 пунктуна ылайык жана менин клиентим Суранов Кармышак Аксакалдын экинчи группада майып экендигин эске алып, майыптарды Кыргыз Республикасынын ден соолугуна байланыштуу майыптар жөнүндө мыйзамдын 19 статьясынын талаптарына ылайык бул кишини аукционго коюлган мүлкүн тартып албоого жана бизге мүмкүнчүлүк берип, кылмыш ишинин алкагы бүткүчөңдү сатыкка коюлган мүлктү сатылбай туруусуна көмөк көрсөтүүнү мамлекеттик органдардан жана тийиштүүлүгү боюнча укук коргоочу органдардан талап кылабыз. Рахмат. Бул Нуржамал бир тууган эжемдин кызы. Ошондо эже ушинтип мага кичине неме кыл үйүң кызыл китебин берип тур, мен ушинтип неме алайын десе, мен баягындай жакшына бир туугандай болуп жүргөнбүз, бирге чай ичип, бирге неме болуп жүргөнбүз. Мени мындай алдап кетет деген оюм жок болгондо мен мейли эми тууганчылык кылып ошо неме кредит алам деди да. Кредит алып турайын деп баягы бир туугандай ынтымак болуп жүргөнбүз. Мейли баягы жардам берсе берейин депмин да, мынтип алдап кетет деп эч качан ойлободум да. Бир тууган эжем болсо кандай алдап кетет деп бир да оюма келген жок. Кызым экөөбүз бардык, эжем алдына бардык. Эже ушундай кыздарың ушундай кылып атат, кандай кыласың десең, колуңан келгенин кылып ал. Менин кыздарымдын колу керек болсо кыздарымды каматып ал деди. Кыздары апасына мени жакын жолотушпастан бизди кайтып жулмалагы деп атат. Колуңан келгенин кыл деп атат. Эч билбейм да ошо эмнеге антип аткандар. Ошо колуңан келгенин кыл дейт. Негизи дүйнөлүк практикада карыз болгон карызкор менен иштейт да мамлекеттик органдар жана ушул банктык эмес микрофинансылык компания. Булар карызкорлор калып кетип эле, должник менен иштебей эле күрөө берүүчү инсандын мүлкүнө кол салганга өтүп алышты да. Учурда ошон үчүн 2 аукцион болуп, 16 сентябрда аукционго коюлуп, өтө арзан бааланып калган. Өзү биз рынок баасын аныктадык. Бааланган оценканын отчету бар. 5 миллион 181 миң сом акчага бааланган, бирок банк кызматкерлери сот аркылуу 2 миллион 160 миң сомго гана баалап, азыр сатыкка коюп коюп атат. Акыркы учурдагы болгон карызы 270 миң эле сом акча каражат. Эми ошол 270 миң сомду өндүрө алуу максатында аукционго коюп, инвалид адамды үй бүлөсү менен көчөдө калтырганга жагдай түзүп коюп атышат да. Негизи биз мамлекеттик органдарга да кайрылдык, кылмыш ишинин алкагында дагы чара көрүп берүүнү өтүнөбүз. Ошондуктан улуттук банктын жетекчилигине кайрылганыбыз себеби 270 миң акча каражатын күрөөдө турган үйдү сатуу жолу менен өндүрүү иш эмес, кайра бөлөк кредит алып эле ордуна коюп коюу деген талапты коюп атабыз. Ага макулдук бербей, булар бизди колдобой атат. Ошондуктан өтүнөбүз, ошон үчүн пресс-конференцияга келип кайрылып атабыз. Адилет карап берүүсүн, арзыбаган акча үчүн бул өзү инвалид, экинчи группадагы инвалид адамды мүлкү жок калтырып, көчөдө калтырууну мыйзамсыз деп эсептейбиз. Ошондуктан колдон келишинче мыйзам чегинде, мыйзам алкагында адилеттүү чечип берүүнү өтүнөбүз. Биз өзүбүзгө таандык жумуштарды толук алып барууга жана тийиштүү тергөө органдары менен жана мамлекеттик органдар менен, ошонун ичинде салым финанс менен жигердүү иштешүүгө макулдугубузду беребиз. Тойчиев Мирлан деген мырза мына тил каты турат, 2023 жыл. Булар ушул шылуундук жол менен Нуржамал деген тууган аркылуу буларга чыгышып, бул аксакал кишинин жалгыз мүлкүн күрөөгө коюп, сиз кыйналбай эле коюңуз, биз ордуну менен төлөп беребиз деген милдеттеме алгандагы ошол боюнча качкан. 23 жылдан бери мына нотариалдык удостоверениясы менен турат.
Бул киши азыркы күнгө чейин жок. Булар алайга чейин издеп барышкан, жашаган жерине чейин барган, ал милдеттенмени аткарбай келатат финансылык. Бул киши канча банкка акча төлөгөн жөнүндө бизде маалымат жок. Байланыша алышпай атат. Биздин бийликке кайрылуубуздун себеби президентибиз ушул ишке көңүл буруп берсин. Генералыбыз дагы ушул ишти көзөмөлдөн четте калтырбасын. Биздин бир суранарыбыз банктан 270 миңдин карызын өзүм төлөп, мен ушу үйдү күрөөдөн алып чыгып кетишиме эле жардам берсин. Биздин башка суранарыбыз жок. Ата-эне мына көчөдө калбасын, карыган адамдар. Кылмыш иши боюнча ушул мына жерде 4 киши жоопкерчиликке тартылсын. Койчуманов Мирлан, аялы Субанова Зирек, менин бир тууган бөлөм Балтабаева Нуржамал, аты өзгөртүлгөн, Салым финансы банктын кызматкери, ошол убакта иштеп турган Кундуз. Ушул 4 киши бизге жоопко тартылып берсин. Ушулардын жоопко тартышыңыздарды биз суранабыз. Ушуга мамлекет башчыбыз, генералыбыз кайдыгер карабасын. Бизден жалынып, жалбарып суранганыбыз, мына карыган ата-энем көчөдө калбасын. Ушуну эле суранып келдик биз.